Саламатсыңарбы, Абдыкадыр Орозбеков орто мектебинин окуучулары. Бүгүнкү кыргыз тили сабагына даярбызбы? Даяр болсок, окуу куралдарыбызды алып, сабакка көңүл бурабыз. Силер менен мен Абдыкадыр Орозбеков орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Дадаева Мавлюда Бектиновна. Кана балдар, баарыңар даяр болсоңор, дептер, ручкаңарды даярдап, сабакка көңүл бургула. Ким даяр болсо кол көтөрүп, мен деп санарип окуучу катарында бүгүнкү сабакка көңүл бургула. Бүгүн силер менен кыргыз тилинен жат жазуу жазабыз. Жат жазуунун эрежелерин билесиңер. Жат жазууну абзац менен жазабыз. Анда эмесе баштадык. Бүгүнкү жат жазуубуздун темасы кош теректер. Биздин айылдын үстүндөгү адырда эки зор терек болоор эле. Бул кош терек азыр да ошол жерде. Бул теректердин бир укмуштуу касиети, алар бөтөнчө тил бүткөндөй үндүү, жандуу теректер. Түнү күнү тынбай, качан болбосун жалбырактары дирилдеп, чайпалган чокулары айкалыша, теректер ар кандай үнгө салып шуулдайт. Бирде тымтырс ойлоно калып, сагынычтуу санаага баткандай, алды эмнеге муңкана үшкүрүп, жулкунган шамал болут айдап, жаан айдап, бутактарын кайрып тийгенде, теректей бой тиреше чыңалып, бизди жыга албайсың, дегендей өжөрлөнө күүлөнүшөт. Кийин эс тартып чоңойгондо, мен бул теректердин сырын түшүндүм. Бийикте, туш тарабы ачык дөбөдө тургандыктан, булар дайым шамалдын огуна туура келип, абанын ар бир кыймылына жооп кайтарып, жанагыдай тынымсыз шуулдап, бөтөнчө үндүү болгон себеби да ошол. Анткен менен менин бул байкап тапканым балалык кыялымдын алгачкы таасирин суута албады. Анда эмесе бүгүнкү текстибизди жазып бүтсөк, мен токтолгон жерлерде тыныш белгилерин коюп, үтүр чекитти койгула балдар. Жазып бүттүңөрбү балдар?